Şu tağasını tarttı da şu başında ele ошондой deydiler şu tağasını tartkan. Göç barıp tüzelet degende hazır kulakçılar emi salale zaman özgörgөнгө ulakçılar da özgörgөнгө ошондой болуп атса керек да сага мындай болуп. Баягы Аватардын киносун көрүп калдың да. Ошондой эле бири-бириңе мындай неме болуп ошондой. Онун оюн окушуң керек да. Ар бир кыргыз ат окуганды сөзсүз жакшы өздөштүрүп алыш керек да. Буну Жалал-Абадка алып барып Тайбас деген ат чапкам мен. Тайбас деген ат бар. Bir Нурсейит деген досум бар. Азыр ошол Тайбаска койду, качырып келдим мунучу. Биздин айылдын биздин өзүбүздүн өстүргөн балдар деп şu көргөн сайын сыймыктанып, şu чапканына кубанып отурабыз. Биринчи улакчы болуш үчүн эле чоң палбан болуш эмес да. Бирок ошентип ойлошот. Ойлошот. Бу да акыл эс болуш керек биринчиден. Адамгерчилик болуш керек. Оор эле ошо 100дөн ашык экен деп айтышкан, 105те, 100. Ошо бирдеки болуп бир чыгып салып алгам ошол торпокто. 100% каршымын. Мен ошодон эми тиригилигим өтпөсө, мен өзү улактык өзү сорундук ошакта эле калат, эми башка жакта эле болот өзүчө. Siz чапкан ошол аттардын эң жогорку баасы канча болду? Канчага чейин көтөрүлдү? Күзүндөсү улак башталганда эле сырас контейнерди жаап басып берет элем да мен. Чыйлда ошондой кылат элем да. Кичинеңизден ат менен чоң ойдуңуз да? Туулганыман баштап эле ошо кичинемен бери ошо эс тарткандан бери ат жалында жүрөбүз. Мен чапкан аттын bir Урмат деген акабыздын атын былтыр чаап жүргөн ат $135,000 кетти былтыр. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз ар дайымкыдай эле ушул эл арасында спорт жаатында эмгек сиңирген мыкты балбандарды, спортчуларды чагылдыруу менен алекпиз. Бүгүнкү каарманыбыз ушул өзүңүздөр көргөндөй Кыргызстандын керемет бир кооз айылы десек болот. Ушул Папан жергесиндебиз. Бул жерде ушул бүгүнкү каарманыбыз Бабуш балбандын туулуп өскөн айылы жайгашкан. Саламатсызбы? Assalomu alaykum. Биз көрсөтүүбүздө ушул каарманыбызды тааныштырып өтөбүз да. Өзүңүздү кыскача тааныштырып өтсөңүз. Сизди коомчулук тааныйт албетте. Бирок ошентсе дагы сизден кийинки муундарга мындай стимул катары ошол кайсыл жерден туулуп өскөн өзүңүздүн айылдаш инилериңиз көрсө дагы ошол биздин эфирден көрүп мындай сыймыктануу менен стимул алат да. Тааныштырып өтсөңүз. Assalomu alaykum. Мен Ошо буласынан Кара Суу районуна караштуу Папан айылында туулгам. 1983-жылы 24-февралда туулгам. Ушул жерден кадам таштагансыздар спортко негизинен? Ушул жерде туулуп өсүп, ушул жерде окуп, анан кийин Бишкекке кеткенбиз да. Азыр кандай мындай сезимдер болуп атат? Эми айылыңызга мына ушул жерден мына кооздукту көрүп атасыз, өзүңүздүн айылыңызга келип отурасыз. Сезимдер кандай болуп атат? Сезимдер аябай туулуп өскөн жериң бир башкача болот экен. Мына келип ушул көлдө киринип чогойгонбуз бала кезибизде. Чогоруп келип эле ушул жерге көлгө келип кетчүбүз да. Айылыма тез-тез эле келип турам. Жума сайында эле келип турам. Улак болгондо келип турасызбы же өзүнчө деле келесизби? Өзүмчө деле келем. Улак болгондо өзүмчө. Биякта али кыргыз мал менен го. Биякта жылкыларым бар, малдарым бар да. Келип кабар алып турам. Ата-энем менен тез-тез эле келип учурашып турам.
Duamızda. Maksat tarafın versin, omuruna varak versin bana. Alğanı men teň aryp teň galsın, baldarının kızların urmatyn görsün, Peygamber patasyn bersen, Hızır barakasyn bersen, şu kılganyň işine Allah irbacyn bersin. Allahu ekber. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү ошо айылдын четинде Папан суу сактагычынын үстүндө ачып баштадык Бабуш балбан менен. Эми мына экинчи бөлүгүндө ушул Бабуш балбанды чоңойтуп өстүрүп, кыргыз элине эмгек кылсын деп өстүргөн ата энеси менен кыскача маек куруп көрсөк, саламатсыздарбы? Рахмат, келгиле жакшы. Жакшы улум, ден соолуктар жакшы, Кудайга шүгүр, куш келипсиңер. İşiňerge iyilik bolsun, densolygyňar çyň bolsun, şunda işti atkaryp jiregile. Eş jakşylyktyn üstünde Kırgızstanymyzda şunday sportda katışkan nimeler köp bolsun. Şu palwandardy, şu sportmenlerimiz aldyňky jeleklerdi alyp şu Kırgızstan jelegi jelbiretken palwandar köp bolsun ulum. Rahmat, işleriňizde iyilik. Bölüp sürebereyim ekönüňizlerge. Birinçi sizden başlayın. Bul ulumuz kimde tartkan? Siz özünüz mындай карасак, мен сизди көрүп эле ушул жашында улакчы болуп окшойт деп мындай ойлоп. Men hem özüm Symyktan uşu baldarym uşu Bawravşandy, hem uşu tagalary Mehmet Kerim degen bir tagasy bolgan palwan. Uşu tagasyny tartdy da uşu başynda ele oşonday deydiler, uşu tagasyny tartkan. Bu tagasy hem öte jakşı aldyňky ulakçylardan bolgan. Sport öte tagasy bağlı kişi bolgan. Özüm uşu kiçine menem ulaka kızykkan, ulaka kızıgyp jürgen, birok mamleketlik işte bugaltır bolup işte uşu at neme boldu. Boşa ulaka köp neme algan emes. Bawravşan uşu kiçine gezinenler birinci, 5, 4, 5. klasslarda okuganda şu at kagızıp at alıp berip atty minip oyak buyaga şu ulaka köp kızıgyp ulaka kaçıp çygat ele. Bekini hem çıkıp, jönököy hem çağıp içeri. Biz hem ошондой bolop at alıp berip koyduk. Anan atka kızıgyp uşu jakşı ulakçı bolup, ошондой palwan bolup jakşı ata çykkan. Symyktan oturgan baladan çıktı ulam. Rahmat, kem bolbosun, ömrü uzun bolsun. Bala çakasın günün küçün görsün ulam. Maksatına jesin ulam. Rahmat. Siz menen süйлөшсөк. Ulakçılar bul aябай мындай кооптуу кырдаалдарда жүрөт да. Мисалы өзүңүз билесиз, бирөө ат салышы мүмкүн, аттан жыгылышы мүмкүн, аттар тебелеп кетиши мүмкүн. Эне катары кандай болосуз? Мен ушу Кудайым ушу улакка кетип атканда neme kılıp Allah'dan tileyip, Allah'dan suranıp, patavuz çalmaköz berip şu. Gelergeye geçen Allah'dan tileybiz. Kudayım patavuz berip şu. Kudayım Allah'dan suranabız. Anan şu Kudayım şu baldardı, kiçinesinde şu balabız. Ulaka kızıgıp, baylap koygan atты hem kiçinesinde alıp minip ketip kalatiler. Muna çalım bolsa kayaka minip ketdi. Ayşılar bizgine köp mıymanlar geletli. Atka kızı olorun atынан minip monday basıp durup oşontup kızıgatlı da. Ulaka çyp ketedi. Şunda çyp kelet. Yaş atenemiz da koy. Attardı alıp hem ulakçı bolup etken. Tagalarını tarttı. Atası hem palvan kişi bolgon. Anan naul egişbeklerge çıkanda eň etdile. Ana men aytam, sen kızıkpay kalasın. Rasa gürkürögön papan sapkoz bolgon. 76-77 yılda. Oşonda gürkülöp buyagı nemelerge barat. Seminerler. Neme, Hocakel ataga barat ele. Buyagı nemelerge barıp mындай neme bolgonga da esep nemesinden neme alıp kızıkpaydı ele, birok alat ele. Ana men aytıp kalat ele. Tabii küçü var. Küçü var. Oşon tartıp bir zagынан atası palvan boldu. Demek ulumuzdun ata taraptan dagı, taga taraptan dagı bolgon turbay, Eki taraptan teң бар. Ата тарабы palvan bolgon bardygy.
Азыр эми уюлуңуз менен сыймыктанасыз. Башында коркуп жүрсөңүз азыр сыймыктанасыз. Азыр эми Кудайым деп сыймыктанып ушу сыймыктанам. Эл Кыргызстандын элдин керегине жараган ушу элдин Кыргызстандын атын чыгарган уулум болду Кудайым. Эл катары Кудайым ушу көптүн көлдүн катарында ушу өмүр узун болсун, ден соолугун берсин деп тилеп отурабыз. Балдарыбыз баары эле жакшы, кыздарыбыз дагы жакшы Кудайым. 8 3 уул 5 кызыбыз бар. Бардыгы Кудайга шүгүр. Канчанчысы бауыш? Бауыш 3-чү. 3 уул 5 3-чүсү. Экинчи уул. Улдан экинчи уул, үчүнчүсү бар кичинекей жүргөн, ат карай турган. Ат карай турган ушу. Анан чыгып Балбандын атынан. Балбандын кош-коштогон аттарынан чамча көздөп турабыз. Бычак барганда эми кой кетели. Ол балбандын аты бар, бир кичине болом, ояк бияка кетип калса от салып турайлы деп анан шашылып келебиз. Рахмат. Ошо жерде сыймыктанып Кудайым кыргыз элине жараган ушу жакшы балдардан болсун, өмүр узун болсун, ден соолугун болсун деп тилеп отурабыз. Айтканыңыз. Ооба сиз ат карап бересизби же атка кызыкпайсызбы? Же атка кызыгам, атты карап берип атам. Кече немеден бери кичине азыр баладан ашпайт ат. Өзүңүз кичи уулуңуз карап. Кичи уулум карап, ошол карап берип жүрдүңүз да? Карап берип жүрдүм. Азыр дагы онча балдар жоктурду, өзү карап, онча чөптөрүн, сууларын, баягы суут, былтырлары атты менен суут берет элем. Баягы кече жүрөктөр операция болгондон бери сал ат минбей камыраак минилип атат да. Жүрөк ушул операция кылдырып келди. Бишкекке барып, Бишкекте операция болдум. Жакшы болом эми. Түзү Кудайга шүгүр жакшы. Мен улакчыларды көргөндө бир неме ойлогондо да, мына улакчылар жөнүндө ойлогондо бир баягы жомоктоо баатырдай баягы өтүк кийип алып, башкача ойлойт элем да. Элдин дагы немеси ою башкача эле. Бирок азыр мен сизди көрүп баягы шаарда жашаганда спортсмендерди эле көрүп атам да. Азыр улакчылардын жүрүм туруму да өзгөргөнбү дейм. Мына достук команда 2013-төн бери чыкпадыбы? Оштун балдары полный достукта ойноп калдык да. Мына Байыш, Манас, Ташы бардыгыбыз ойноп анан ошодон Көкбөрү, Улака катуу өнүгүп кетпедиби? Талас менен жакшы жетти да сиз. Талас менен достук, Сарыөзөн ойноп, мындай бир ошко биягы эми. Оягы чүй менен мындай болгон үчүн баягы кызып кетти да. Оюн да. Оюн кызып кетип анан улакчылар көрүнүп анан азырында эми көч барып түзөлөт дегенде азыркы улакчылар эми сал эле заманы өзгөргөнгө, улакчылар дагы өзгөргөнгө ошондой болуп атса керек да сага мындай болуп. Эми улакчы дегенде чынында башкача эле. Биз эми Алматыда иштеп, мен ошол Бишкектен участок алып, үй салып, ошо Бишкекте туруп калдым да менчи. Бала чакам ошол жакта окуп, анан ошого келип кетип турам да бияка. Азыр эми мына сиз өзүңүз чоңоюп өскөн, чоңоюп туулуп өскөн үйдө турабыз азырчы. Ушул жерде чоңойгонмун кичинекеймен бери. Мына жакта азыр. Жылкы канча сайында күчүнө кирет өзү? Жылкы мына уже 4-5 асына кирсе күчүндө азырчы мыналар. Ушулар кирсе. Ооба. Не себептен чагылган болуп калды? Бир характер мүнөзүнө карата койсо керек. Ошо буну мен бир тууганыбыз Бакыт деп акаларыбыз бар эле, жакшы аттар бар эле, жакшы аттын уругу да. Ошодон алгам. Анан келгенде эле ушу укаларым чагылган деп коелу деп эле чагылган деп болуп калды да. Немеси кандай? Пародасы, бунун атасы өтө күчтүү ат болгон. Менде бир сарат бар эле. Ошол бунун атасы бир күрөң ат болгон, өтө күчтүү. Ошонун баласы. Анан мен урукку алып келем да. Будан мурун мен алдында бир сарат чапкам. Бунун энелери менен биригип кетет эле да. Неме бул суроону бергенимчи мына жылкы боюнчачы. Эми улакчылардын көпчүлүгү дебейин, айрымдары ошол ат боюнча түшүнүгү жоктор дагы бар экен да. Улакты чабат экен, бирок мына саяпкерлик кыла албайт экен да. Ооба. Сиз ушу атка да кызыгат экенсиз. Ооба, атка кызыгып анан мен жакшы биелерди алып, жакшы ат коюп,
Көбүнчө эле өзүм аттардын балдарын чабам да. Ылгап. Кандай эткенсиз да? Ошол мурун чапканды Сараттап атам го, ошонун баласын азыр Бишкекте чабам. Көк ат чабып атам азыр интернеттен деле көк ат. Атасынан да күчтүү чыкты да. Ошол өзүм кулум ушул жерде туулуп, ушул жерде өскөн ошол атым азыр Бишкекте чабып аткан атчы. Көк ат. Улакчыга эми мындай атта келиш керек да. Сөзсүз бул 70% ат менен да. Ат өзүң паллон болуп туруп, атың келишпесе болуп, путу колуң тушап койгондой эле болот да. Аты жок, каяка барасың? Ат келиш керек да биринчи очередтечи. Аты жок жүрө аласың. Аты, бирок аты жок, жашоо мелесине албайм го дейм. Сөзсүз келип эле, уруп эле атамдар менен учурашам ушул. Сарай жакка өтөм да. Сарай жакка өтүп, аттарым караганан бир сер анан кийин келип кирип. Атамдар да, апамдар да айтып калат. Кел кичине чайпай ичип алган өчү, мал жагыңа деп калат. Кичинеңизден ат менен чоң ойдуңуз дейм. Туулганыман баштап эле ошо кичинемен бери ошо эс тарткандан бери ат жалында жүрөбүз. Шаарда жашап калыпсыз, эми бирок ал жакта да ат карап. Ал жакта да аттарым бар. Аякта бир тайлар бар. Ошо жарагандар. Буякта да көп келем да. Буякта улак, аламан улак көп болот го. Мына ушу аламан улак деп калдыңыз да. Мен 5-5 да чабасым да достук команда. Экөөнүн көбү кимиси сизге көбүрөөк чагат? 5-5 чапканбы же мындай аламан улакпы? Азыр аламан улак жагат өзү негизи. Анысы 5-5те мына телевизорго чыгып, телевизордо баягы интернетке тарткан үчүн 5-5ке бардык элди басым жасаган үчүн 5-5ти көп көрөт да. Негизи азыр аламан күчтүү болуп атат биздечи. Бирок аламанды деле чабып турасыз да, тым. Постоянно аламандабыз да, кышын менен аламан чабабыз. Ошо аламан улак болгондо сөзсүз келет. Сөзсүз келем, сөзсүз келип аламан ошко чоң улактар болсо, ошко чоң улактар болсо сөзсүз келебиз. Жумасына 2 жолу болуп калса 2 жолу да келебиз. Көбүнчө эле түштүк жакта болот да, ошто. Аламан улак түштүктө көп болот. Бизде көп болот да. Чүйдө көбүнчө жер улак, жерге тартат. Бизде торпок. Баягындай бир жерди чызып коет, 4-3-3 болуп туруп барат команда. Ошо казанга чапканда эле ошондой эле да. Келип туруп анан бир даекке ташайт. Биринчи ичмек саласың. Бул келечек муунга бул деле неме болуп калыш керек да. Тарбия болуп калыш. Тарбия болуп калыш керек да. Эми ушундай мына биздин бул үрп-адаттардын бири ушул ат багуу, атты мындай аздектөө да. Ооба. Буну деле татып өткөрүш керек да, туура. Конечно. Мисалы абысыдаштардын айрымдары. Ушул басмайылды да билбегендер бар го дейм. Ооба. Басмайыл. Ар бир кыргыз, ар бир кыргыз ушу ат окуганды сөзсүз жакшы өздөштүрүп алыш керек да. Бул милдет катары. Милдет да, ар бир ата баласына буну баягындай неме кылып өткөрүп бериш керек да. Мурас катарындачы. Ат мингенди илгери ата бабалар айтат го, жабатканды ат мингенди үйрөтүш керек деп балдарга. Ошондой эле да биринчи ат токуп баштайсың да. Бир эле басмайыл тартып кое берейин, эми азыр улакка чаппагандан кийин. Өзү 2 басмайыл тартылат да атка. Пышыгыраак болуш үчүн. Ооба, пышыгы. Белди болуш керек да. Бул өспүрүм. Бул аттын аты эмне? Бунун аты ат кое элекпиз. Бул өспүрүм жаш. Мага бир бул жаңасы болуп атат эми. 3 жаш 4кө өтүп атат. Бул аттын акасы бир көк ат чапчы эле мындан азыр баардыгы билишет. Бир сүйүн деген мага 20 000 доллар калган эле. Ошол аттын укасы. Ал ошол атты мага подарка кылган сүйүн деген акам. Ошонун укасы ушул жакшы деп бунда үйүргө койсомбу деп бейлергечи, уругу жакшы да. Ошол үйүргө койсомбу деп алып келдим. Буну Каяктан, Бишкектен алып келдиңизби? Бишкектен бир Азат деген акам бар. Ошондон сурап, ошонун аты үйүргө коюп алайын деп алып келди, урук алайын депчи. Бул бээни жакында алдым. 350 000 сомго баягы Маткасым палбан бар, Нокаттагычы. Ошонун Океан деген аты бар. Жана интернетте жылдыз. Ошол аттын кызы мына бул. Бунун эжесин сиңдисин да калдым. Азыр ана жакта эжеси турат. Камалып турганбы? Камалып турган. Ошого бир жакшы аттарыма коюн, урук алайын депчи. Атты бээт уйт да. Ооба, атты бээт уйт этти го. Ооба. Ошо Кудай буйруса деп жакшы ниет менен алдым. Буну Жалал Абадка алып барып, Тайбас деген ат чапканмын мен. Тайбас деген ат бар. Бир Нурсейит деген досум бар. Азыр ошол Тайбаска коюду качырып келдим мунучу. Тайбас деген аткачы. Нагулун эмес ал, Ону бардыгы билет. Болот. Ошонун эми Кудай буйруса ошодон туулат да. Ушинте улакчаттар чыгарат. Ошондо жакшы аттарга барып сүйлөшүп келип, ушундай кылып коесуң да, бунун делечи мейнети бар да. Мейнети бар экен да. Ооба. Ана жерде аттын шериги бар, мен чабам постоянно. Төө тайларга ташап жүргөнчү. Ошонун баласы. Булам өтө күчтүү аттын баласы. Мынау наркысы ана жерден баласы. Наркы 2 жашка болот. Бул 1 жаш болот. Наркы 2 жаш болот.
Ошо чагылгандын баласы наркы. Ана ооруп калыптыр кече суу өтүп. Кудан булар? Наркы кунан, мына 1 жаш, калтатай болуп атат. Эми анын наркы кунан өтүп атат да. Эми бауш энебиз бул жашында ушундай үрөжөр жигит эле да. Күнү сени беттесе ушуну койбой, биз менен кошулуп кичине малында улакка чогуу барчу эле. Барып эле ушул эңилип көтөргөнгө аракет кылып, ушу 5-6 класс болсо керек эле ушунун менимче. Анан аракет кылат эле. Анан мына жерде бир акаларыбыз бар, ошолор шүкүр деген. Алдырактан эңил, жетип эңил деп жүрүп, Кудай кааласа ушинтип жетилип, эр азамат болду. Кыргызстандын атактуу, даңктуу улакчыларынан болуп атат. Кудай кааласа мун телевизордон көрөбүз, ушу сыймыктарабыз да Кудай кааласа. Биздин айылдык полбан эле, биздин айылдын биздин өзүбүздүн өстүргөн балдар деп ушу көргөн сайын сыймыктанып, ушу чапканына кубанып отурабыз. Азыркы биздин учурда мына азыркы коомдо менде эле тулку бою менчелик деле балдар аябай атагы чыгып балбандар көп да, улакчылар. Жана жогоруда айткандай улакчы десе аябай палбан мындай. Өзү улакчы болуш үчүн кандай болуш керек негизи адам? Улакчы болуш үчүн мен ойлойм да. Биринчи улакчы болуш үчүн эле чоң палбан болуш эмес да. Бирок ошентип ойлошот. Ойлошот. Буда акыл эс болуш керек биринчиден. Адамгерчилик болуш керек. Бир жер менен кел турду жакшы билиш керек да, башты иштетиш керек да, мен ойлойм да. Демек акыл керек экен. Акыл керек. Анан мына чоң здоровье дегенге караганда мен ойлойм да, тоодон көп чыгат да өз улакчыларчы. Ат минип көп миниш керек атты. Калыптан атты жакшы отуруш керек да атка. Анан кийин тренировка да кылыш керек бугачы. Жөн эле жатып алып эле барсаң бир колуң атек берет мисалы. Кадимгидей эле тренировка, күрөшкө барсаң күрөшкө барып, качка кылсаң качка кылып эле кадимгидей эле адам ар бир адам өзүн сүйүп жашаш керек да. Кесибин сүйүш керек да, бир нерсени майын чыгара кылыш керек да. Анан кийин жөн эле ичип туруп анан кийин эле барып улак чапсаң каякта улакчы чыгат мисалы турабы. Ичпеш керек, чекпеш керек. 2000-жылы бүттүм да мен окунучу. Бүтүп эле барып 1 жыл, 2 жылдай мына барбак, классик барбага бардым. 1 жылда, 2 жылдай. Анан кийин эле бизде Омалда жашоо кыйын эле ачык эле да, мындай эмес эле. Анан иш кылайлы деп Бишкекке бардым. Бишкекте болбой анан кийин Алматага барып иштеп, анан талаада жүрүп калдык да. Ошо бойдон таштап. Анан кийин улакка жумуш кылам, күзгө чейин иштейм. Күзүндөсү улак башталганда эле сразу контейнерди жаап баса берет элем да мен. Чылда ошондой кылат элем да. Бизнес токтотуп эле баса Бизнес токтотуп эле жаап эле баса берет элем. Улак дегенде тура албайт элең да. Ушу күз келгенде эле кар жаганда немең жүрөктөрүң болкулдап эле баягында болуп эле баса берет элек. Азарт экен да. Азарт да бул. Ат мингенде мен эле эмес, любой кыргыздын баласы, любой кыргыз ат мингенде уже бир мындай уйгу туйгу болуп, улак чапкысы келип, ушундай болуп калат өзү негизи элечи. Любой эле Каныбызда бар экен. Каныбызда кыргыздын канында бар. Мисалы сен деле улакка кызыкпасаң, например, улакка барып туруп бирөө ат мингизип койсо уже галага кирип кетесиң да. Тура албайсың да. Билбей каласың. Билбей каласың. Өзүң делечи. Бирок улактын мындай өзгөчөлүгү бар экен да, башка спорттордончу. Ооба. Ошол башка жактан келген мына Хабиб атактуу мушкер келди. Илгери баягы Болло Йонг келген, баягы атактуу. Дүйнөнү дүңгүрөткөндөрчү. Бардыгы ошо таң калып кеткен экен да. Бул улак. Будан өткөн мындай катал спорт жок экен депчи. Бул улакчы болгондо мына ат мингенде сен атты башкарышың керек да. Сен аттын характерин урдашың керек да, үстүндө чувствовать этишиң керек да. Атты башкарасың да, турабы? Сен ошонун ушул уже азыр мына жерден арыктан айта турган болчу болсо, уже ошого даяр болосуң. Ат мингенде ат менен уже баягындай. Ат менен бир болуш керек. Бир урдаш керек да. Баягы Аватардын киносун көрүп калдың да. Ошондой эле бири-бириңе мындай неме болуп, ошондой. Онун оюн окушуң керек да. Окушуң керек экен. Ошондон кийин илгертен ата бабабыз айтып келген го, ат башкарган адам ушундай мындай немеге даяр болот, согушка солдат депчи, баягы готовый солдат деп коебу. Даяр жокер. Даяр жокер. Ошондой эле сыяктуу нерсе да. Демек ушул улакчылар туура айтасыз. Ошол эски балбандар менен сүйлөшкөндө дагы бул улак оюну, көкбөр оюну жөн чыккан эмес. Бул жигиттерди, мырзаларды ошо жоокерликке даярдоо, ушундай бүт биздин улуттук оюндар ушундай экен да. Өзү спорт өзү ошондой да. Мына улак боюнча сөз кылсак да, баягы эски балбандар деп калбадым да. Ошолор айтат, азыр бир аз баягы
тээке салгандар көбөйдү дейт, түшө калгандар көбөйдү дейт. Жалгыз чапкандар аз деди да. Сиз кандай көз караштасыз ошол эми? Сиз өзүңүз ошолорду колдоносузбу? Көп эле айта берет азыркы тээк колдонбойт деп. Азыр мен өзүм негизи жерден алып чабам азыр. Ушул күнгө чейин азыр жерден алып. Мына Бишкекте тээк деген ошо колдонбойт. Жерден алсаң улак чабасың, жерден албасаң жок. Көп эле балдар барып туруп Бишкекке барып жарабайт. Бишкекте таза мындай көтөрүп, таза көтөрүп чабасың эле. Эрежеси менен чабасың да. Азыр ошол бизде ошол эми көп баягы шериги менен мафия болуп атат дейт. Ол мафияда эмес, көбүчү. Жалгыз деле чапсаң болот. Например, ошо сен айтып атасың, жалгыз эле чабам да мен. Ошо командада ойноп калдык, бир 12 баланын бала бар да мисалы. Мына Байыш, Таши өзгөндөн, Жодарлар бар. Бир туугандай болуп, бир команда болуп калганбыз да. Анан кийин олар бияка келсе, кел тур деп карап коесуң. Анан кийин барасың. Эми адамгерчилик да бул жердечи. Жогоруда айткандай адамгерчилик. Жалгыз деле, ооба, жалгыз эч жакка бара албайсың. Анан кийин мисалы ноокатка барсаң, ноокаттагы палбандар менен жакшы мамиледе болуш керек да. Буну айтып утпайм, ошол акыл эстагы болуш керек да. Анан кел турду билиш керек келгенде, айылыңа келип калса, көп жерге барат. Мен, например, мына айылыма келип мен акырын ташаганды көп эле баягындай кылбайм. Башка улакчылар келсе, ашып кетсе акыркы сорун. Жетелеп кайра жардам кылып, ташатып койгонго аракет кылам да. Анан кээ биркилер барып, минип, буну местныйлык кылып баягындай кылат да. Мен да интернеттен көрүп калдым, ошол бир улакчы качканда башка эле жактан бирөө келип алдына отуруп алды да. Ошол туура айтып атасың. Ошол мингенди айтып кетейин мен. Азыр эми сен айтып атасың, бая дагы айтып калдың, сиз минип андай кылбайсызбы депчи. Мен минген эмесмин да. Миндим. Бир Жалал Абадтан Абдыкалык деген досумдун АШКам бар. Ошого ашып кеткен экен, мына Ханюк Акаев деген өтө чоң улак бердиле, төөдөчү. Анан ошону жанындагылар байлап алыптыр да. Байлап алышкан экен, анан Айшка келиң дедилер. Анан мингим келип, эми ошол жактан келип конок болуп атса, Кара Суу районунан бизге карайт да. Анан кийин минип коеюн деп, анан кийин барып минип төөгө апарып таштадым. Бирок төөдөн бир тыйын алганым жок, ошого бердим. Мына өзүңөр алып туруп бөлүп алгыла өзүңөр. Ошо жипке байлагандары барбы, шериктери бар экен. Мага илештирбегиле дагы өзүңөр бөлүп, өзүңөр алып кет. Бир ошодон миндим бирок менчи. Анан сразу эле бирөө келип өзү жакта бирөө мен айылымда келип алам деме, мин десем минбейм. Ол минип апарып сорунга таштаган мен үчүн сал неприятныйраак да. Окшобойт да. Любой таштап коет, ол минип апарып. Азыр улакчы деп айтыш кыйын да, ол минген адам балдарды. Ким экенин билбей каласың. Тааныбайсың азырчы. Ошо азыр акыркы моменттерде мына биздин поколенияларда деп кое берейин. Ошо акыркы көп минбей көп болуп кетти. Түшмөйлөр дагы көбөйүп кетти. Жолго салса болот, уже таза кылып тазаланып атат, таза кылып атат азырчы. Илгери балалуу болбой калса улакчылардан дуба алган да. Азыр болсо ошондогу элди көп жаман көргөзүп коюп атат да палбандардычы. Ушу жерге түшүрүп, сорунуш чабып калды, жерге түшүргөндөрдү көбөйтүп өзү ошону жок кылыш керек да. Элден эми биз каршымын менчи, 100% каршымын. Мен ошодон эми тиригилигим өтпөсө, мен өзү улактык өзү сорундук ошол жакта эле калат, эми башка жакта эле болот өзүчү. Ошону токтотуш керек да өзү негизичи. Туура айтасың. Онсуз деле тиригилигиң өтөт да. Болсо болот, болбосо жок да, эми сөзсүз барып алыш эмес да. Улактычы. Бул эми бая эски балбандар айтып атпайбы, биз намыс үчүн, бир айылдын намысы үчүн чапчы элек. Жөнөкөй бир самынга, чайга деле чаба берчи элек деп атпайбы? Өзүбүз үчүн чапчы элек депчи. Сиз деле ошого кошулат турбайсызбы? Конечно, азыр эми бизде көрүп айтат, азыр элибизде мына журтубуз тынчылык болуп, мына тойлорду бирөө той берсе эле бир азыр 30та, 20та тай сайып, анан сорун көбөйүп кетти. Мурун челек койсо, анан бир эң чоңуна велосипед койсо, ошондо чай койсо, анан майдаларында чайга ташайт да. Азыр эми биз дагы айтабыз, эми бир убакыт келет. Азыр биз да бир 40-50 жылдан кийин айтып калабыз да, бир тайга чапканбыз дейбиз да. Может бир одон азыр дагы сорундар чоңоюп кетип,
квартира сайылып баштады ужечи. Ошолорду патратып квартира сайып калса, ошол биз таяк эле чапканбыз дейбиз, айтабыз да, ошондой эле неме. Коом өзгөрүп атат, эл өзгөрүп атат дегендей да. Сиз эң көбү кандай болду? Мындай эсиңизде калган мындай аябай сорунду көп таштаган күнүңүз? Эң көп өзү негизи таза койгон улакта мен ушул коюлган нерсенин бардыгын ташадым өзүчү. Анан эң көп таштаган улагым ушул Козуй Алишер деген улак берген азыр жогорку кеңештин депутаты. Ошол улак бергенде ошо 9 кара деп машина бар экен арасында. Ошол 9'du bir sorun aldım, anam özüm odan sırtkarda bir 3-4 sorun aldım da töölörдү alıp oşonda көп aldım. Anam Nokatta da bir onda yollardan oşol hem oşonsu sal көбүрөөк болуп калды, бирок ошого жакындаштырылып көп алдым. Көп алдым. Тугандар, мына бауыш балмандыкты таза болдубу? Наразычылык жокпу? Бауыш балман кулуп болсун бир тогузун. Bir gol çapkonsун. Карасу район. Рахмат, Алишер. Шундай элди бириктирип, тоюң өтө кызыктуу болуп атат. Алла таала разы болсун сага. Şu telegen ihsanlarını kavun olsun bergen bergenler. Şu Karasu rayonunda dol görmegende bir çoğun ulak bolup atат. Alişer sana rahmat. Allah razı olsun. Bir tör, bir tay, bir topuz, bir koy, bir echki, kalganı banday, bütövay teknika, harap, bardığı 9 tak, bağışlı öz kolunu ötközüp berem. Kuluk olsun. Кичинесинде эле бул өтө өзгөчө бала болчу. Кичине кезинде эле билинет го адам деген. 8 бир тууганбыз, 3 уул 5 кызбыз. Анан бул 5-өнөн 3-өнөн өзгөчө. Муну биз бул үчүн абдан сыймыктанабыз. Кичине кезинде эле ушундай немеге кызыкчу, өзүнчө бир башкача болчу бала болчу да мен айта албайм эмне болуп атам азырчы. Ооба мен ушу укам үчүн ар жерде бир жер болсо ошонун эжеси болот, бир тууган эжеси болосузбу деп андай кылышат. Ооба десек башкача мындай сиз эме болбайсызго, окшошпойсузго дешет. Биз өзүнчө башкача. Биз эл үчүн ушундай леби болупкан бар үчүн мен сыймыктанам. Өмүр узун болсун, бактылуу болсун, бала чакалуу болсун. Ошо бактылуу болсун, кайсы жерде болсо тынч болсун укам. Өмүр узун болсун, ата энеси менен болсун. Бауыш мырза, мына сиз кайсыл жерге барсаңыз, байге сиз кайтпайсыз деп угам да. Бирок ушул жашка келип, байге албай калган же улак ашпай калган учур болду беле? Албай калган күндөр болот, бирок улак ашпай калган учур мына акыркы мына 1 жыл, 2 жылдан бери 1 жолу, 2 жолу да болду да. Чото же каарыдык 40ка чыгып калдык, эми ушундай болуп калды. Ошондой учурда болот экен да? Болот. Мына акыркы мына 1-2 жолу болду улак ашпай калган күнүчү. Мына байге албай калган күндөр эми боло берет болчу. Жаш элесиз эми, кары элексиз, бирок кайсыл жашка чейин чабайын деп атасыз? Чаба беребиз го, буну 70ке чыкканда эмне болот, бирок эми быйыл ажыга барсамбы деген ниетим бар, Кудай буйрса. Ошо барып келгенден кичине бир жолу эле баягындай баш отуз менен кирбейм, кичине тартыпсакпы деген ой бар. Сизге атайын мындай ат мингизип чаптырышат да, мен атайын балбандарга чаптырышат го. Сиз чапкан ошол аттардын эң жогорку баасы канча болду? Канчага чейин көтөрүлдү? Мен чапкан аттын бир Урмат деген акабыздын атын былтыр чаап жүргөн ат $135,000 кетти былтыр. Ал азыр Өзбекстанда Байсын деп атып, Байсын деп коюлду. $300,000 бербей атат деп, эми чынбы калппы билбейм. Ошо 300,000ге сода болуп атыптыр деп уктум да. Одан кийин ушу тапта кече бир ай болду, бир Мелис деген чуалайлык акабыз бар, онун аты Океан деген атын $65,000 сатылды ол. Нагы өзүм көзүм менен көрдүм. Анан ондой аттар ошо $65,000, $70,000 сатылып атат аттарчы. Анан эң көбү ошо $135,000 сатылды да. Өткөндө дагы бир ат 120 сатты ошо Урмат ака. Дагы бир ат. Ошондой аттардан бир-экөө кетти да. Улактын мындай арты менен кайсы жактарга бардыңыз? Улактын арты менен Казакстанга бардым, Өзбекстан, Тажикстан. Азияны полныйла кыдырдыңыз. Ооба, бардым. Эми ушунча улакчы болуп, эми ушул деңгээлге жеттиңиз. Эмне таптыңыз? Бул улактын аркасынан мен ака таптым, дос таптым, жакшы ийгиликтерге жетиштим. Азыр бала чакам ошол ошонун артынан, улактын артынан багып атам, жакшы тарбиялап өстүрүп атам депсем жаңылышпайм да. Демек, бизде деле ошо спорт менен жашоону түптөсө болот экен да. Конечно, спорт менен түптөсө болот. Бирок туура жүрүш керек да. Туура жүрүш керек. Спортсмендер эми жаман жагын көргөзбөш керек да буда. Эми буда спортчу, мен ойлойм, бул күчүнө таянуу эле баянда болбойт. Наоборот, спортчу менин өзүмдүн оюм
kичpeyil boş gerek. Adamgerçilikli boluş gerek. Çıktı. Oldu, kalk. Maşallah. Barakelde. Kalk, malades. Cıldır, taza kalk diyelim. Geç kim? Tez algıla ha. Barakelde. Barakelde. Atiya. Geç kimge berbeyle. Tokulatka Kırgız orunga. Oşo oblastı. Karasu rayonunun palvanı. Papan ayıldın turgunu. Bavuş Balvan. Olmadın dersin Bavuş. Sana Bağış'a bir dua verelim Bağışcan. Bugünkü cihindinin akırını sorunu Bağış saldı. Akburra degen devlet ekağızın attı benim papanlıklar hurup etti bugün ömrünü verdi. Bağış. Köp yaşamın. Allah subhanahu wa ta'ala bileğine güç kuvvet versin. Yedin uğulu ol. Yedin süymek için palman ol diyor. Amin Allah'a ekber. Акыркы 2 суроону берип калайын. Siz мына Азияны кыдырып чаптыңыз да. Биз ошо интернеттен деле көрөбүз, бүт соц тармактан көрөбүз, телевидениелерден көрүп атабыз. Кыргызстанда болобу, Тажикстанда болобу, кайсы жерде болбосун айта бериңизчи. Мына сизди айтышат да, аябай оор торпокторду ошо аламан булакта салып кетет. Өзүбүз да көрүп жүрөбүз. Эң оор канчага чейин көтөрдүңүз, анан кандай болот ушу? Көтөрүш аябай татаал ат салып турса. Оор торпокто эми мына Бишкекте бир улак болуп калып, ошол улакта Карасуу район берди, экен кайсы район берди. Ошол улакта бир оор торпок союлуп калган экен, ошол жерде көтөрүп ичим көтөрбөй турган экен, ошол торпокту салгам. Оор эле, ошо 100дөн ашык экен деп айтышкан, 105те, 100. Ошо бирдеки болуп бир чыгып салып алгам да ошол торпокту. Ошону салдым. Демек 100дөн жогоркуну салгам, Анан мына ажекейде дагы бир жайлоодо улакта ошо оор торпокту салгам. Анан мына өтө көп, баягы ат көп болуп кеткенде салыш кыйын эми мунучу. Буну азыр эми мынтип айтып кое берсең боло берет, бул салыш өтө кыйын эми. Дос жар, бай жана эле айтып кеттим. Жанында ака-укаларың болуп калат, досторуң болуп калат, тосуп турат, защита кылып турат. Анан кийин салып кетесиң да. Ошол жардам менен саласың. Ошол любой эле жерге барсаң тааныш болуп каласың, ака-ука болуп. Айттым го жана. Ала Тоо командасында ойнойм. Ала Тоо командасында. Позицияңыз? Позициям защита. Барганда эле защита, пол защита. Бул кадимки эле ошо футболдой эле да сиздердики. Ооба. Пол защита мен позициям ошо менен ойнойм. Ошо канча 13төн бери ойнойм, 9 жыл болуптур. Ошентип ойноп келебиз. Ала Тоо командасында? Достукта ойнодум, 6 жыл достукта ойнодум. Жаш күчтө 2 жыл ойнодум. Мына быйылкы сезон Ала Тоо командасында ойноп атам. Жакын арада ошко келесиздер ошо. Кудай буйруса аттар келип түштү. Эми өзүбүз келебиз эртең. Кайсы оюнга даярданасыздар ошондо? 9 майга. Кайсы жерде өтөт? Баткенде, Кадамжайда өтөт экен. Улуу жеңиш күнүнө арналган. Ооба. Бауш ага, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунча убактыңызды бөлүп атайын, бизден ошол каналга тартылып, өзүңүздүн маегиңизди берип, мен ойлойм ушул келечек муун жаш спортчулар, улакчылар сизден ушул үлгү алды деп ойлойм. Биздин көрсөтүү негизинен бүгүнкү үлгү деп эсептейм да. Рахмат сизге. Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктадык. Биз ар дайым ушундай мыкты Кыргызстан үчүн спорт жаатында эмгек сиңирген балбандарды болобу, спортчуларды болобу чагылдырып жүрө бермекчибиз. Жолугушканча. Баракелде. Ош областы Карасуу районунун палланы, Папан айылдын батыры Бауыш Балван. Koş salım. Bizde mına Cumhurbaşkanı Kengesinin deputatı Altınbek Süleymanov'dan Pokriçka